байге ээси, Белградта өткөн дүйнөнүн чемпиону жана Азия чемпионатынын 2 жолку коло, 1 жолку күмүш медаль ээси. Андан сырткары 2021-жылы өткөн Белградта өткөн дүйнө чемпионатынын алтын байге ээси, 2019-жылы Екатеринбургда өткөн дүйнө чемпионатынын коло байге ээси. Андан сырткары 2020-жылы Токиодо өткөн Олимпиада оюндарынын коло медаль ээси. Олимпиададан коло медаль жеңиш өзү канчалык кыйын экендигин билебиз. Демек, Сакен Бибосунов жөнөкөй спортчулардан эмес, ал биздин мекендешибизге бир топ эле маселелерди жаратчыдай. Алгачкы раунд ошентип кетти. Жеңил салмак чембирдик, негизинен бул салмак чембирдиги жана эң жеңил салмакта бүгүн ооба жеңиш Упатов беттеш алып барганда айтып өтөлү. Андан сырткары 52 кг 100 грамм салмакта Нуржигит Дүйшөбаев, дагы эле дал ошол 52 килограммда Адлет Качканбеков менен Сакен Бибосуновдун беттеш улантат. Алдыда 54 килограммдык дәвир чембирдик бар, 57 килограммдык чембирдик бар. Эми мындан калганы негизинен жеңил гана салмак чембирдиктер экендигин айтып өтөлү. Сакен Бибосуновдун байкасаңыздар кыска соккулары өтө кубаттуу узатылууда. Жана эми биринчи раунд мушкерлер тек гана бирин-бири байкап гана беттеш алып барышат. Тактикалык жүрүш бул беттеште эле так ошондой орун алууда. Экинчи раунд старт алды. Жана азырынча мушкерлер чарчап чалык элек, менимче күчтөрү жетиштүү. Сакен Бибосунов акырындап атаандашты. Бурчка камап кирип бара жатат. Токио Олимпиадасынын жеңүүчүсү, дүйнө чемпионатынын ээси, Азия оюндарынын коло байге жана Азия чемпионатынын коло жана күмүш байге ээси, дүйнө чемпионатынын коло байге ээси Айтор тажрыйбалуу
спортчу. Жақшы. Мықты соқ өткөрді. Әділетті Қачқынбеков сол қол менен қырындап атандашты авалды байқап, улам қысқа соққыларды көйрөк ұзатуда. Шантип екінші раундтары ақырындап соңына шығып келе жатат. Екінші раундта деле біз жай ғана ырғақтағы беттешті көрүдө өсөтө бір кылчайнашкан, чыңалышкан беттешти азыр көрө алган жокпуз. Жакшы, дагы бир сокку. Жана дээрлик экинчи раунд деле соңуна жетип келди. Üçüncü rauндка жетип келдик. Эсиңиздерге салып өтөлү. Бул бүгүнкү күндөгү 6-чы беттеш экенин айтып өтөлү. Алдыда дагы 3 беттеш бар. Алардын ичинен эң маанилүү беттеш бул албетте Самат Абдрахмановдун беттеш экендигин дагы белгилейли. Ылдамдык дагы да болсо азыр эки тараптан күчөтөлөк. Жакшы. Адилет Качкынбеков азыр жакшы кубаттуу соккуларды узатып жетишти 1-2. Эми жеңил салмак чембирдик дал ушундай соккуларды саны өтө көп болот. Жана бул жакта нокаут, нокдаундар азыраак болот. Ал эми оор салмактагы беттештер абдан жай болушу мүмкүн, соккулардын саны аз болушу мүмкүн, бирок ал жакта бир гана сокку менен беттештин тагдыры чечилип калган учурлар болот. Дал ошол беттеште азыр 71 кг чембирдикте буга чейинки болгон беттеште Сыргак Абдыжапар уулу жана Баси Сегуян ортосундагы беттешти көрдүк. Сыргак Абдыжапар уулу дээрлик 4-раундда жыйынтыкталып баратканда атаандашты бир сокку менен
тең салмактуулуктан чыгарып, жана Беттеш ошол жерден ортодогу калыс тарабынан токтотулду. Сол кол менен көбүрөөк соккуларды узат жатат азыр Адилет, дагы да болсо дагы ошондой эле аракет. Жана буга чейин бизге дагы бир мыкты мушкерлердин бири Рajab Ali Шайдулаевди дагы көрсөткөнгө жетишти. Жана Бишкек аренадагы көрөрмандар толук түрдө биздин мекендештерди колдоо үчүн келген. Дагы бир жолу эсиңизге салып өтөлү, бул беттештеги бүгүнкү күндө 6-чы беттеш, алдыда дагы 3 беттеш бар. 4-cü rauнд ошентип башталды. Жакшы ачылганда атаандашка бир тамай сокку узатканга жетишти. Адилет Качкынбеков. Авайлаш керек, ошол бурчтан чыгыш керек дечи 2 сокку өткөрүп алды. Андан нары ачылганда дагы бир сокку жана мурдудагы канап кетти көрүнөт. Адилет Качкынбековдун авайлаш керек, бурчтан чыгууга аракетти көрүш керек. 1,5 мүнөт убакыт эми гана өттү. Алдыда дагы жетиштүү убакыт бар. Дагы бир сол кол менен кубаттуу сокку өткөрүп алды. Адилет Качкынбеков жана авайлаш керек ошол жерден. Жана бул абалдан дагы кутулуп чыкканга жетишти. Dördüncü rauнд deglik жыйынтыкталып бара жатат. Сол кол менен узаткан бир кубаттуу сокку. Тама эмес, дагы бир сокку өткөрүп алды, авайлаш керек.
Ошентип 4-раунд соңuna жетип келип калды дээрлик. Жана бул раунд менимче атаандаштын пайдасына кетти көрүнөт. Сакен Бибосунов тарапка Адмет Качкынбеков бир канча ирет кубаттуу соккулардан көбүрөөк көрүп алды. Ошентип 5-чи раунд старт алды. Жана 5-чи раунд кандай орун алат болду экен? Жана Адмет Качкынбековдун мурду дагы да болсо канап жатат көрүнөт. Атаандаш бир аз тулкой жагынан Адмет Качкынбековдон чоңураак көрүнөт экен, деген менен бирок салмак чемберликтери бирдей экендигин байла. Сол кол менен кубаттуу сокку узатууга аракет көрдү, бирок ал дагы тамай так болуп чыккан жок. Эң соңку 40 секунд убакыт. Коргонууда мыкты. Адмет Качкынбеков 2024-жылдагы Кыргыз Республикасынын чемпионатын карасак, анда 51 килограммдык чемберликте Анваржан Ходжаев жеңишти камсыздаган. Экинчи орунда Жеңиш Упатов, үчүнчү орунду Ясур Талайбек жана Бекзат Эргешевдер жеңип алган. Эми 54 килограммдык чемберликте биринчи орунда Зафарбек Камалов, экинчи орунда Азизбек Ходжиев, үчүнчү орунду Нуржейит Ушебаев менен Момуналы Брайымкунов жеңген деген айтып өтөлү. Ошентип 5-чи раунд соңуна жетип келди. Дээрлик 5-чи раундда бирдей эле эки тарап бирдей эле беттеш алып баргандай болду. Ал эми жыйынтыктоочу 6-чы раундду күтөлү.
Мына ошентип 6-чы жыйынтыктоочу раунд старт алды. Жана акырындап андан наркы жүрүш уланат. 3-чү тагырага 4-чү раундда Әділет Қачқынбеков кубаттуу сокку өткөрүп мурду канап жүргөндөрүндө көргөнбүз, бирок азырынча андай абалды көргөн жокпуз. Менимче буруштан чыгып беттеш алып барса жакшы болмок. Жакшы. Әділет Қачқынбеков дагы бир 2 сокку узатууга жетишти. Эми атаандаш тажрыйбалуу Олимпиада оюндарынын коло байгеси экенин айтып өттүк. Дүйнө чемпионатынын коло байге жана алтын медаль ээси, Азия чемпионатынын күмүш жана коло байге ээси. Чындыгында абдан тажрыйбалуу мушкер менен беттеш алып барууда кесипкөй бокста. Жана азыр Сакен Бибосунов чыныгы тажрыйбаны колдонууда. Атаандаштын соккуларынан качып каршы чабуулда өзүн ийгиликтүү көрсөтүүдө. Жана ошентип 6-чы раундтун эң соңку жыйынтыктоочу бир гана раунду, бир гана мүнөтү калууда тагыраагы. Ошол жүрүштө эми аракетти көрүш керек. Оң кол менен дагы бир сокку. Акырындап менимче 6-чы раунд деле дээрлик соңуна чыгып калды. Қазақстандық күшті боксшылар шыққан үшін қол шапалақтаңыздар. Жана ошентип Әділет Қачқынбеков жана Сакен Бибосуновдун ортосундагы беттеш соңуна жетип келди. Эми Сакен Бибосунов тажрыйбалуу мушкер, анын бир канча жолу айтып өттүк ал жөнүндө. Андыктан эми калыстардын гана жыйынтыгын күтсөк туура болчудай. Қазақстандан келген мушкер Токио Олимпиадасынын коло медалинин ээси болот. Ошондуктан жалпы Казакстандан келген биздин боордош бир туугандарга Кыргызстанга кош келипсиңер деп бир кол чабыңыздарчы. Hurmatlı mekandaşlar, ladies and gentlemen, after 6 rounds of boxing, we're going to judges scorecards. Judges number 1, 53-60. Judges number 2, 53-60. And judges number 3, 55-58. By unanimous decision, your winner and the blue corner, Sake Bibosino. Калыстардын чечими менен упайлардын айырмачылыгы жагынан ошентип коңшу өлкөдөн келген Сакен Бибосунов жеңишти камсыздады.